Ош шаарындагы Разаков орто мектебинин имараты 6 жылдан бери бүтө элек. 2013-жылы башталган имараттын дубалдары тургузулуп, үстү жабылган бойдон токтоп калган. Бул көрүнүшкө аталган билим уясындагы окуган келечек ээлеринин ата-энелери нааразы. Эскертсек, 2000ден ашуун окуучу билим алган мектептин мурунку имараты авариялык абалга келип жабылган. Ошол күндөн бери окуучулар калаадагы Панфилов орто мектебинде билим алышууда. Бүгүн жергиликтүү ата-энелер чогулушуп, жаңы салынган мектептин имаратын бүтүрүп берүүнү талап кылышты. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү жаңы мектептер курулушу башталган жаңы мектептердин курулуш иштери кечээндебей өз убагында бүтсүн деп айтканы менен дал ушул мектептин курулушу бүгүнкү күнгө чейин бүтө элек. Тактап айта турган болсок, Ош шаарындагы Черемушка Кичи районундагы Разаков атындагы орто мектептин курулуп башталганына быйыл 6 жыл убакыт болду. Ал эми мындай көрүнүшкө жергиликтүү тургундар нааразычылыгын билдиришүүдө. Мында чогулгандар Ош калаасынын азыркы Сулайман Тоо, мурдагы Черемушка Кичи районунун жашоочулары дал ушул жаңы имаратты узак убакыттан бери бүтпөгөнүнө нааразычылыгын билдиришүүдө. Алгач заман талабына ылайык алтын уя салынаарын угуп кубанышкан, бирок сүйүнүчтөр узакка созулбай имараттын дубалы тургузулуп, үстү жабылган бойдон турат. Мен билгенимен бул мектеп 2013-жылы котлован курулуп, аябай чоң мектеп түшөт деп бизге ушинтип сүйүндүргөн. Бирок одон бери мына көп жыл өтүп кетти. Орустар айтмакчы, долгострой болуп кетти. Бул жерде густонаселенный айыл район. 2000 бала ушул жерде окуйт. Көп жерлерде көрсөтүп атат, мектептерди бүтүрдүк деп элди сүйүндүрүп атат. Ушу президентибизге мен кайрылгым келет. Бизге да жардам берсе, ушу 2000 адамды сүйүндүрүп койсо, ушу быйылкы жылдын эсебинде дагы бизге бюджет жок деп бизди капа кылып атышат. Биз балдар менен кыйналдык. Бул мектептин эски имаратында окууга мүмкүн эместигин өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскерткен. Ошол күндөн бери ата-энелер башка билим уясына которулган балдарын коштоп барууга туура келүүдө. Балдарыбыз узак жолго Панфиловко барат. Бир мектепте 40-тан 50-тен бала, бир местада 2ден бала отурганга 4тен бала отуруп атат. Биз мына өзүбүз барып көрүп келип атабыз. Директор деле айласыздан ошол жерде окутуп атат эми. Окутпай коеюн десе да болбосу кам. Ушуну эми жогорку зоналардан сурайбыз, чоңдорубуздан сурайбыз, мына мэриядан бизге ушуну быйылкы жылы элдин суроосун канаттандырып, бүтүрүп беришин суранабыз да элдин атынан ушу. Мектептин имараты жабылгандан кийин 2000ден ашуун окуучу жана мектеп мугалимдери Панфилов орто мектебине көчүп келишкен. Бирок бул имаратта да окуучулар батпай, эки нөөмөт менен окууга мажбур. Биздин мектеп 980 окуучуга ылайыкташтырылган да. А бирок азыркы учурда 2300 окуучу окуп атабыз. Панфиловдо. Ушул жерде 2300 окуучу. 2300 окуучу, себеби ата-энелер бардыгы балдарын орус мектептерге берүүнү каалашат экен да. Орус мектептерге, анан кийин мына шаардын борборунда болгондуктан бардыгы балдарын ушул жерге алып келип, ушул жерде окутуп атат. Күчүбүздүн жетишинче эмгектенип, билимибиздин жетишинче берип атабыз, билим берип атабыз. Черемушка Кичи шаарчасындагы Исхак Разаков атындагы орто мектеп убактылуу жабылгандан кийин ал жактагы окуучулардын басымдуу бөлүгү дал ушул Панфилов орто мектебине келип билим алууга аргасыз болушкан. Ал эми ушул бөлмөнүн ичиндеги көрүнүштү айта турган болсок, бул жерде ушул класстын ичинде 50дөн ашуун окуучулар олтуруп билим алса, өзүңүздөр көргөндөй, дайыл катары айтсак, бир партада 3төн 4төн окуучу олтуруп билим алууга аргасыз. Имараттын курулушун Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгы көзөмөлдөгөн. Бул ишти капиталдык курулуш жоопкерчилиги чектелген компаниясы жүргүзүп жаткан. Бүгүнкү күндө акча каражаттын жетишсиздигинен жумуш убактылуу токтогон. Бирок облустук курулуш башкармалыгынын башчысынан тарта орун басарына чейин жаңы салынып жаткан мектеп тууралуу маалыматы жоктугун айтып, араң жооп берди. Sen sırada ne bu vasfiyetler başka Билесиздер турам, жетекчи катарсыз Yok sen lazım bu kısımda gene. Bu kısımda gene. Bu kısımda gene. Ama ki devam edelim. Разаков орто мектеби. Altı kaçan özgürgön ben bilmeyiz ki. Ben gelgem 3 ay oldu. Tamam. Bunun kuruluşun bütpөгөнү, bunun oşu smetалык baası 244 milyon bütçette. Bu 3 korpustan turат özü. Hazır 2013'ten beri 2013-жылы 40 milyon 2015 finansörü oşu bolbay kalgan, karşılanmay kalgan. 2016-жылы 41, 2017 36 milyon karaldı da, 2018'de karalbay kaldı. Эми ошонун бүтпөй калган себеби негизинен ушу финансирование жетишпегенден негизинен болуп атат да.
Жаңы салынып жаткан билим уясы жалпы 3 бөлүктөн туруп 720 окуучуга ылайыкташкан. Бүгүнкү күндө имараттын 50% бүткөрүлгөн. Эми калган бөлүгү качан, мектептин курулушу качан аягына чыгат, ал жагы азырынча белгисиз. Датка Шабдан, Адилет Нушанбаев, Нур Ньюс.